Казакстандын олимпиадалык курама командасынын капчыгында дагы 2 күмүш бар. Парижде сыйлыктардын бирин грек-рим стилиндеги балбан Димоо Жадыраев алып келди. Ал 77 килограммга чейинки салмак категориясында мелдештин финалына чейин жеткен. Чечүүчү кармашта жапондорго каршы чыкты. Беттеш Нао Кусакинин пайдасына аяктады. Ал эми экинчи күмүш медалды мушкер Нурбек Оралбай утуп алды. Ал 80 килограммга чейинки салмак категориясында пьедесталдын экинчи баскычына чыкты. Финалда казакстандык Александр Хутняк украиналык менен беттешти. Эгерде биринчи раунд атаандаштын артында болсо, экинчи раунд Нурбектин артында болду. Чечүүчү раунд украиналык Ооду. Ал өзүнүн чечими менен жеңишке жетишти. Бәрі жанкүйер болып отырған. Казакстандыктардын колдоосу үчүн рахмат. Бизде алтындан үмүт бар эле. Менин оюмча кийинки жолу эки уулубуз тең келерки Олимпиада оюндарында өздөрү мыкты көрсөтө алышат. Азыр Казакстанда 7 медаль бар, 1 алтын, 3 күмүш жана 3 коло. Бүгүн атамекендик спортчулар спорттун 5 түрү — көркөм гимнастика, байдарка жана каноэде сүзүү, заманбап 5 таймаш, эркин күрөш, спорттук альпинизм боюнча ат салышат.